Ассаламу алейкум, жамаат, кандайсыңар? Ден соолуктар, иштер. Бүгүн Яндекс таксиден сменага чыгайын деп аткан кезим 24 август саат 6-дан 36 өттү азыр. Анан ким кайсыл таксиде иштеп атат Кыргызстанда? Валберстеби же Яндекстеби? Жаза кеткиле. Анан быйылкы жылдын эсебинен биринчи жолу бонусту кылып атам. Азыр ошол бонустун акыркы күнү, акыркы 9 заказ калды. Ошону добивать этип коеюн деп чыктым. А так мен бир 3 жыл 4 жылдан бери бонус вообще кылбайм да. Себеби бонустун артынан чуркап кереги жок. А быйыл тем более район пайда болгон. Район пайда болгондон кийин мен түн иштейм, көбүнчө өзүңөр билесиңер в основном. Түн иштегендиктен районду күйгүзүп алып иштегенде тигиге караганда выгодныйраак болуп калды да. Бонусту катать эткенден көрө. Ошондуктан акыркы жылы, тем более ушул жылы район чыккандан кийин такыр эле бонус кылганга уже вариант болбой калды. Особенно түн иштегендерге. Күндүз иштегендер мындай бирдемке кылып кылса болушу мүмкүн, бирок анда деле мындай 50/50. То есть ошол алган бонусуңар силердин жоготкон лишний убактыңар, лишний километриңерди деле компенсировать этип берет деген деп койсок деле болот. Себеби жанагы бонустарды кылыш үчүн районду күйгүзбөш керек, а районду күйгүзбөгөндө в основном райондон калган заказдарды силерге берет, четки заказдардычы. Анан буга чейин тем более Валберс менен деле параллельно иштеп Яндексте бир 3 айдан бери только серебро эле болуп аткан уровень Яндексте. Азыр уже золотого жетип калдым буюрса. Себеби акыркы моменттерде, акыркы айда жана Яндекске басым жасадым. Себеби Валберстин бонустары аябай түшүп кетти бизде. Анан силердин оюңар кандай? Азыркы бонустар менен Яндексте иштеген жакшыбы же Валберсте иштеген жакшыбы? Кандай деп ойлойсуңар? Мен оюмча азыркы бонустар менен Валберстин азыркы бонустары менен Яндекстин азыркы бонустарын салыштырганда, негизи эле жумушту салыштырганда Яндекс выгодный. Мен негизи недельный бонусту кылбайт болчумун, негизи бир деле жолу кылбайт болчумун, ушунусунда деле кылбайт болчумун. Просто мунусуна кандай болуп калды? Дневной цельдерди кылып жүрдүм, жана 750 сомдон 5 заказгачы, 10 заказга там 1400-1350 ушундай берип, ошол күнүмдүк бонустарды кылып жүрүп эле количествосы чогулуп, анан недельныйга да жетейин деп калыптыр. Ошондуктан мен бүгүн добивать этип коеюн деп чечтим. Эгерде мага недельный бонус, күнүмдүк бонус бербегенде, недельный бонусту кылып вообще эле не стоит да. Особенно түн иштегенде только районду эле күйгүзүп алып иштеген выгодныйраак болот. Центрден чыкпай, коэффициенттен чыкпай эле. Азыр 6-дан 40 өттү, эми телефондун экранын бир сыра көрсөтүп кетип, анан линияга чыгабыз. Жамаат, мен силерге жакшы жаңылык менен эми Эксперт Парктын рефералдык программасы дагы да жакшырды. Мурда ар бир чакырылган досуңарга 1000 сомдон болсо, азыр ар бир чакырылган 3-чү досуңарга 2000 сомдон. Мисалга 3 досуңарды чакырдыңар, 4000 сом иштедиңер. 6 досуңарды чакырдыңар, 8000 сом иштедиңер. 9 досуңарды чакырдыңар, 12000 сом иштедиңер. 24кө жети техникалык колдоо, акчаңарды 24кө жети каалаган банкка, каалаган учурда комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Фотоконтролдон ийгиликтүү өтүп регистрация болгондон кийин саламдашуу бонусун салып беришет. Жана Эксперт Паркта комиссияны өзүңөр каалагандай кылып тандайсыңар. Биринчиси ар бир заказдан 4 сомдон, экинчиси ар бир заказдан 2%, үчүнчүсү суткасына 55 сом. 55 эле сом төлөп коюп, каалаган суммада, каалаган количествода заказ аткарып берсеңиздер болот. Ошондуктан Эксперт Паркка кошулабыз, жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Телефондун экранына переключение кылсак, мына 9 заказ калды, 98 заказ берген, 8100 сом, бул недельный. Анан күнүмдүккө дагы 2 заказ калыптыр, 15 заказга. Муну деле кылып койсом болот. Также 20 заказдыкын добивать этип коюп бүгүн. А так мен дневной цельден 5 заказ, 10 заказ, 15 заказ деле кылып аткам максимум. Походу бүгүн 20-ны деле добивать этип салсам болчудай. Көрөбүз, байкаштырып. Линияга чыгабыз. Как раз коэффициентте турат экен, бирок Дордойдон чыгып калса кандай болуп калат азыр. Бирок Дордойдо деле уже кыйла таркап калды пробка. Себеби Дордойдо в основном саат 4-тө, 5-те, 6-ларда элдер көп болот, машиналар көп болот. Азыр көрөбүз эми канча коэффициент менен каяка заказ чыгат. Ошентип 250 менен биринчи заказды кармадык. Азыр бул заказга 1,8 километрден деле аз, себеби могул жакта айлантып көрсөтүп атат. Мондайынан көтөрүлөбүз тизели. Мен ушул жакты карап турам. Жамаат, ошентип 8ден
28 өттү. Клиентти Курчатовго катыштагам жанагы биринчи заказды. Анан ушул жактагы эле мечитке Шамга кирип чыктым. Заказга ошентип 1 саат 3 минут кетип калды. Аябай пробка болду. Ош базарлардын территориясы. Эми кийинки заказды күтөбүз линияга чыгып. Та 8 заказ калды, 8 заказ жетиш керек 12-ге чейин. Короче, узун заказдар чыккан болсо жетишпей деле калышы мүмкүн. Анан узун заказдарды колдон келишинче пропускать этиш керек. Анан если чо жанагыны күйгүзөбүз. Промокод на приоритет дегендер бар, ошолорду күйгүзүп талабай иштейбиз. Жамат чото жакшы заказдар чыгып атат мага. Шаарда дагы деле центрде пробка таркай элек да до концачы. Саат 9:37 өттү. Мен жакшы центрге кайра барган жокмун. Ошол жал жактан эле Агордо, Агөргө, Ала Тоо болуп эле жүрөм. Башка убакта наоборот жакпайт го, блин, центрге, коэффициентке кете албай эле ушинтип жүрөм дейсиң. Биякта бонусту бүтүш керек болуп атканда, бул кыска каратыш заказдарды кылып. Бул заказдар наоборот майдай жагып атат да магачы. Ушундай заказдардан дагы батыраак чыкса, батыраак кылып туруп эле целди бүтүрүп эле кетип калмакмын. Себеби бүгүнкү жумуш смена ошол целди бүтүрүштү максаты да. Бияктан да байкасаңар, мына каратыш заказдар чыккандан бери канча 5 заказ кылып турмун уже эле 9-дан 40 күнгө чейин. 6-чы заказды деле алдым. Ошондо 6-чы заказ бүтсө, мындан кийин дагы 3 заказ калат. Чото бул заказ 31 минутта болуп кетет экен. Бирок өтө деле алыс жер эмес экен, бирок 31 минут. Мояк менен барганда пробка экен. Эми таркап калган болсо керек деп үмүт кылабыз пробканы. Жамат мондой болду, 338 сом чыкты бул заказ. Карта менен анан дневной цельге деле бир заказ калыптыр, 3000 сом кошулат экен 20 заказга. Буну деле 20 заказ кылып обязательно добивать этебиз. Бул жактан 3000, тияктан 8100 алсам, ошондо 11100 сом, короче, болуп калат экен. Нормально. Буйруса деп туралы. Эшиктеги обстановкага бир көз чаптыра кетсек, мына жаан нөшөрлөп куюп аткан кези жакшы болду, көптөн бери жай элек болчу мынтип. Анан могу машинанын дворниктери жакшы экен. Экинчи скоростько кылып койгондо деле, например, монда кылып сүртө турган кылып скоростько экинчи скоростунда турат азыр. Анан светофорлорго келип токтосоң, мынтип жанталашып бат иштебей калат да, токтоп калат. Анан кайра газ тээп жыла баштаганда анан кайра иштей баштайт. Ошондой экен. Умный дворниктер экен да, короче. Азыр мо Агордо 3 жакта жүрөм. Агордо 3-түн деле до конца келип туруп, асфальт бүткөндө оң сол жакка бурулуп кетип туруп, андан дагы до конца келдим да, короче. Мояктан трассага чыгып, тиги жакта трассага чыгып. Ошол жакта остановкада болуп турсам, кайра ушул жактан бери атпай, көрдүңөрбү? Кайра ушул жакка келип калдым. Анын бара турган жери уютку экен. Кезектеги дагы бир заказ менен центрга келип калдым. Азыр Московская менен ЖД вокзал тарапты көздөй баратам. Бул заказ завершать этерде. Кийинкиси цепочка менен чыккан. Акыркы заказ буйруса. Целдин акыркы заказы. Ушул заказды завершать этип койсок, бүгүнкү цель бүтөт. Анан эгерде бул каратыш заказ болгон болсо, анан 12-ге чейин дагы бир заказ алып коебуз, запас кылып. А так 11-ден 20 өттү азыр. Если алыс расстоянияга болсо, ушул эле заказга жетишебиз, акыркы заказына. А жакыныраак болсо, да бир заказ запас менен болот. Мына ошентип цель бүттү. 98 заказ 8100 сом, 20 заказга дневной цель 3000 сом, 11100 сом болду. Анан жамат өзүңөр көргөндөй 108 заказга 9300 сом берди. Бул цельди кылбайбыз. Себеби бул цельди кылсаң кийин 115, 120, 130, 140ка чейин деле көтөрүлүп кете берет. Ошондуктан кылбай эле коюш керек. Айда жылда эле бир цельди өзүнөн өзү болуп калбаса эле кылыштын кереги жок. Себеби улам кылган сайын заказдын количествосын көбөйтө берет, анан кийин аягында уже бербей деле калат. Көпкөлөр айтат мага эмнеге недельный бонустарды бербейт деп. Алар и так эле эртеден кечке пылесос этип, бир күндө 20, 30, 20 мындай эле орточо эсеп 30-40 заказдар кылгандар бар. Аларга мотивация берип не кереги бар Яндекске? Алар и так мотивированы, и так эле пылесос этет дейт да. Ошондуктан
цельди постоянно кылбайбыз, анча мынча райондор менен деле иштеп туруш керек. Анан кээ биркилер суроо беришет, Яндексте иштейинби же Валберсте Яндекс жакшыбы, Валберс жакшыбы, же Яндекстен Валберске өтүп кетсемби же Валберстен Яндекске өтүп кетсемби депчи. Анда өткөндүн эч жак кереги жок. Яндексте деле иштегиле, ВБда деле иштегиле, бонустарды жакшы берип аткан кезиндечи. Каласаңар Индрайвтан деле иштей бергиле, ушуну аралаштырып иштеш керек. Кайсыл жактан жакшы бонустарды берсе, кайсыл жактан выгодно болсо, ошол жака секирип иштей бериш керек. А бул силерге жанагы гос жумуш беле бир компанияга же бир структурага кирсең, бир компанияга кирсең, кийинки компанияга сразу секирип кете албай турган. Биз свободный эле адамдарбыз да. Бир жерге байланбайбыз, калган жагыбызда иштей беришибиз керек. А Яндекс, Валберс дегендер булар жөн эле такси агрегаторлор, мындайча айтканда алар өздөрүн маркетплейс катары позиционировать этет. А маркетплейстер мындай эле бизге заказды сатат. Өздөрүнүн эч кандай ответственность алган эмес алар. Бизге заказды сатат, а заказды биз аткарабыз. Условияларын биз өзүбүз деле условияларыбызды койсок болот. Анан кээ пассажирлер айтат го, Яндекске жалоп кылам, андай мындай бир жерге бир заказга, мисалы үчүн кээ водительдер жакпай калса барбайм десем, эмнеге барбайсыңар, силер барышыңар керек, вы обязаны деп. Водительдер эч кимге эчтекеге обязан эмес. Заказ жакса алат, жакпаса албайт. Кээде болуп калат, водительдер отмена кылышат, жана баргандан кийин на месени басканда бул дүйнөгө алыс жака болуп калат, баргысы келбеген жака. Барбайм десе, клиенттер жалоп кылам, андай кылам, мындай кылам деп ызылдашып, машинадан түшпөй ушундай сулуучалар деле болот да, бизде деле Россияда делечи. Ал Б точкасын көрүнбөгөнү бул водительдердин жанагысынан эмес, водительдерде күнөө жок. Б точкасы көрүнбөгөнү бул Яндексте күнөө. Себеби Яндекс бизге заказды сатып аткандан кийин заказдын характеристикаларын бүт бизге ачык айкын ачыш керек. А точкасын, Б точкасын, акчасы канча болот, ошолордун баарын көрсөтүш керек, анан бизге жакса алышыбыз керек. Себеби товар ушундай да, товар машина сатып алайын десең деле, башка бир буюм тайым сатып алайын десең деле, ал жөнүндө сурайсың. Например, машина сатып алып атсаң, электромобиль сатып алып атсаң, запас ходасы канча киловатт, тигил бул, ошолордун баарын сураштырып, такташтырып алып туруп, запчастьтар барбы жокпу аны аласың. А Яндекс бизге Б точкасын көрсөтпөйт, ценасын көрсөтпөйт, баргандан кийин намесени баскандан кийин көрсөтөт. Бул Яндекстин проблемасы. Анан бир эле таксиге байланбагыла, Валберс, Яндекс, Жорго болобу, Нави болобу, кайсыл жерде выгодно болсо, ошол жакта иштей бергиле. Бул конкуренция. Ким жакшы конкуренция создавать этсе, айдоочулар үчүн ким жакшы условия создавать этсе, ошол жерден иштей бергиле. Ошол компаниянын патриоту болуп. Ошол компаниянын патриоту эмес, өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн патриоту болуп, мындайча айтканда. А так бул биздин ата мекендик таксопаркте бирөөнү колдосоң, алар силерди колдобойт да. Отношениясы мындай кулдарга кылгандай отношения кылышат. Андай болбош керек. Алар деле частный компания, бул эч кандай мамлекеттик деле эмес. Ата мекендик кыргызстандык болгону менен кээ таксопарктар алар частный эле адамдар иштетишет. Ошондуктан бир компаниянын патриоту болуп кереги жок. Кайсыл жерде выгодно, кайсыл жерде акча бар, ошол жерде иштеш керек. Себеби эң биринчи биз өзүбүз үчүн, өзүбүздүн үй бүлөбүз үчүн, өзүбүздүн карамагыбыздагы адамдар үчүн жооп беребиз. Ошолордун алдында обязательстволорубуз бар, ошолорду аткарышыбыз керек. А башка жакта жөн эле кайрымдуулук кылып жүргөндөн эмне толуп барбаган эле. Анан кээ биркилердин рекламасы ата мекендик таксопаркта иштегиле, ата мекендик өндүрүштү колдогула деп, ошол эле рекламасы, патриот болгула деп. А условиясын карасаң, эч кандай условия жок. Приложениясы дагы древнеримский приложение. Акчаларда болбогон акча, заказдары аз. Анан ал жактан машина алгандарды гонять этишет, тияка, бияка, андай мындай деп бир определенный график коюп алып гонять этишет. Анан ата мекендик жанагы өндүргүлө. Ата мекендикти өндүрөбүз, эми жакшы условия создавать эткиле силер деле. Яндексте, Валберс сыяктуу кылып жок дегендечи. Жок дегенде эле өлдү дегенде индрайвтай кылгыла. Иштейбиз. Реклама деген, маркетинг деген бул жанагы менен ата мекендик өндүрүштү колдогула, патриот болуп калгыла деген сөз менен бүтпөш керек да. Действительно баш иштеген программисттерди чакырып, ошолорду кошуп, аларга жакшы акча төлөп берип, программаңарды жакшырткыла, бонус системасы, инвесторлор тарткыла, баарын жакшылап ойлонуштуруп жасагыла, иштеп беребиз, базар жок. Баары эле иштегиси келет. Бирок ошого условия создавать эткиле да.